Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 30 сентябрь 2022 жыл. Мен Соқұлықта жүрем туғандар. Ушул жақтан, ушул чоң трассаға жақын жерден бір сатылуучу үй бар екен. Ушул жөнүндө сіздерге маалымат берейин деген. Азыр мен тұрған жер көпчүлүгүңүздөр билген чоң Фрунзе трассасы, Соқлун центральный трассасы жана Кайназаров көчөсүнүн кесилишин турам. Жанымда Сейил деген чоң кафе, тойкана ушундай бар екен туғандар. Ушул жерден сіздер Бишкек шаарынан келип атып, сол тарапқа, түштүк тарапқа кайрыласыздар. Кайрылганыңыздарда 100 метрден кийин эле, бол жол менен 170 метрден кийин сол тарапта Кайназаров 86 даректе сатылуучу үйүбүз жайгашкан тугандар. Анан бул жака чейин Бишкек шаарынан көптөгөн маршрутка, по пути машинелер көпчүлүгү келет. Жана ошондой эле үйүбүз мынакей тугандар, центрге жакын. Бул жерде көрүп турат, парк, глобус, базар, мектеп, садик баары жакын жерде. Жана ошондой эле газ бар тугандар, мынакей көрүп турасыздар, природный газ бар. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып, колдон келсе көрүп бүткөнүңүздөрдөн кийин тугандар видеону достор менен бөлүшүп коюңуздар. Ал нерсе үй ээсине, мага жана кимдир бирөө ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга чоң жардам болот. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Чоң трасса мынакей бул жерден көрүнүп турат. Жана айткандай, аралыгы 100 метрдей эле болуп калат тугандар. Чоң трассанын түштүк тарабында жайгашкан. Мынакей бул үйүбүздүн көчө тарабы. Түндүк чек арасы тугандар бул жерден башталат. Түштүк чек арасы бул чоң помещение бүткөн жерге чейин болуп калат тугандар. Жалпысынан жердин аянты 11,3 соток тугандар. 11 соттуктан бир аз көбүрөөк. 11,3. Окей, бул жерге чейин болуп калат. Көчө асфальт, Кайназаров 86 даректе жайгашкан. Мынакей тугандар, базар жакын жерде, чоң жеңиш паркы жакын жерде болуп калат. Глобус жана башка ушул сыяктуу көптөгөн керектүү объекттер, мектептер баары жакын жерде. Суу, свет, газ бар экен, отопление. Газовый котел жана көмүр менен иштеген котел менен үйдү жылытат тугандар. Азыр калган маалыматтарды видеонун жүрүшүндө берем. Мектеп, садиктер деле жакын болуп калат тугандар. Андан ары короосуна кирип калган маалыматтарды берейин. Документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт бар. Бул мынакей үйүбүздүн алды тарабы. Көрүп турганыңыздардай, киргендер оң тарапта бул жакта чоң навес, алды тарабы навес, төрүндө дагы бир навес бар экен тугандар. Жана киргенде сол тарапта гараж. Бул жакта чоң үйүбүз, стенасы бышпаган кирпич. Алды тарабы көрүп турганыңыздардай стяжка, кенен 2-3 машина баткандай көрүнөт. Мынакей мына ушундай. Жалпысынан жердин аянты 11,3 соток тугандар. 11 сотуктан көбүрөөк, 11,3. Мына ушундай. Алды тарабы мына көрүп турасыздар, бул жакта кенен жер. Анан могу навестин арттарына десеңиздер, дагы толтура кенен жер жана бактар бар, түрлүү тугандар. Азыр видеонун жүрүшүндө көргөзсөм. Жана айткандай суу бар. Мынакей суу бул жерден чыгат экен тугандар. Эми силерге бул чоң үйүбүздүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыгып да калган маалыматтарды берем. Андан ары бул үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги, мына ушундай темир эшик орнотулган тугандар. Түз эле кирсек, бул жакта кире бериш, прихожка. Бул жерден биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Сол тарапка бурулсак, бул жакта бир мондай чоң зал. Мынакей дуалдар обой, потолок пластик, пол жыгачтан болгон пол. Отопление бар тугандар. Үй кышкысын жылуу дейт, үй ээлери. Мынакей. Андан ары түзөлүп өтсөк, бул жакта дагы бир бөлмө. Потолок пластик, пол жыгачтан болгон пол, дуалдар обой жана түштүк тараптан терезе орнотулган тугандар. Ушундай көрүнүштө жана ушундай чоң залдан оң тарапка кирип эле оң тарапка бурулсак, бул жакта бир детский бөлмө бар экен. Бул жакта детский бөлмө жайгашкан. Андан ары эми кайра эле кире беришке чыгып, сол тарапка бурулсак, бул жакта
отоплениянын котелы жайгашкан бөлмө. Ички тарабына ракайын орнотулуп суу чыгарылыптыр. Потолок пластик экен. Газовый котел жана электр энергиясы менен көмүр менен иштеген котел менен үйүбүз жылыйт. Андан ары ажаткана өзүнчө, душ өзүнчө, жана бул жакта кухня жайгашкан. Бул жакта кухня жайгашкан туугандар. Чыгыш тарабынан чоң терезе орнотулган. Ички тарабынан ракайын орнотулуп суу чыгарылыптыр туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми короосуна чыгып калган маалыматтарды берейин. Мен Карелиевдин короосундамын туугандар. Эми андан ары бул жактарын көргөзөйүн сиздерге. Алда тарабында көрүп турганыңыздардай жер жемиш экенге жерлер. Азыркы учурда квартиранттар жашагына байланыштуу бул жактарды эч ким карабай аткан учуру туугандар. Негизинен жер жемиш эксеңиздер деп окудай көрүнөт. Андан ары бул жакта дагы мындай чоң навес, склад катары колдонушат окшойт менин оюмча. Мынакей. Анан бул жакта дагы мындай чоң жер бар. Жалпысынан жердин аянты 11 соток. Бул жакта чегарасы, бул жакта зымтор менен тосулган забор бар, жана бул жактагы үйдүн тышкы тарабындагы ажаткананын аркы бурчуна чейин, чоң бакка чейин, жана чыгыш чегарасы ал жактагы чоң бактарга чейин болуп калат. Кыскасын айтканда 11-3 соток жалпы жердин аянты. Кызыл китеп бар, келсеңиздер чегараларын сиздерге көргөзүп тактап берет үй ээси. Андан ары эмне маалымат калды туугандар, айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул үйүбүздүн баасы $42,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр туугандар. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен ушул видеону бөлүшсөңүздөр мага үй ээсине жана кимдир бир ошол сыяктуу үй издеп аткан болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар. Андыктан достор менен бөлүшүп кетиңиздер туугандар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.